будем говорить. Маленькие такие, коротенькие. Жа. Не спеши. Есть иголки у ежа. Яна Мансурова логопед кесибин аркалаганына 27 жыл болду. Ал азыр окуучусунун ЖШС тамгаларын так айта албагандыгы менен күрөшүүдө. Логопеддин башкы милдети балдардын жана чоңдордун сүйлөө речин бузулушун калыбына келтирүү. Сүйлөө речинде кандай гана дефект болбосун оңдоого болот дейт ал. Сядь хорошо, сядь хорошо. Ну, где-то... Ар бир баланы так жана туура сүйлөтүүгө болот. Бул кемчилик ген аркылуу берилүү мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда ата-эне эркелетип бала тилинде сүйлөгөндүктөн же баланын айланасында адамдар тыбыштарды туура эмес айткандан келип чыгат. Болгону өз убагында келсе жеңилирээк болот. Баланын тили чыкканда көп байкалбашы мүмкүн. 5-6 жаштан баштап билине баштайт. До сих пор, да. Жеребенок. Где же? Крыжовник. Где крыжовник? Бала бакчага же мектепке барбаган баланын оюн бир жерге топтоо жана көңүл бурдуруу кыйын. Ошондуктан алар логопеддин жардамына кайрылаардан мурда психологдун кабылдоосунда болушат. Балдар өзүн ыңгайлуу сезүүсү үчүн бардык шарттар түзүлүп, кам көрүлүүсү зарыл. Из каких геометрических фигур тоже состоит? Молодец. Баланын сүйлөө речи кеч өсүүдө, тыбыштарды туура эмес айтууда же кегечтенгенде логопед адисине өз учурунда кайрылуу зарыл. Анткени баланын сүйлөө өнүгүшү кечиккенде анын аң сезими, эске тутуму жана ой жүгүртүүсү да артта калат. Ошондуктан бөбөктүн сүйлөө речинде дефект көйгөйлөрү байкалса, ата-энелер логопедке алып баргандан тартынбоосу керек дешет адистер. Сейчас очень много детей. Бүгүнкү күндө сүйлөө речиндеги кемчиликтер менен жабыркаган балдар көп. Аң сезими өспөй калууда ушул нерседен келип чыгат. Ата-энеси өз убагында ошол балага көңүл бурбагандыктан анын кийинки жашоосу да кыйынчылыктар менен коштолуусу мүмкүн. Мектепке, окуу жайда кемсинткен жагдайларга дуушар болгон бала психологиялык жактан да жабыркашы мүмкүн. Ошол эле жумушка орношууда же үй бүлө курууда тоскоолдукта жаралышуу ыктымал. Большой процент. Кыргызстанда аталган кесип ээлери аздык кылат. Республикалык психологиялык ден соолук борборунда сүйлөө патологиясы бөлүмү 2007 жылдан тарта логопеддер тобу менен иштеп келишет. Логопед бир гана баланын сүйлөө речин калыбына келтирүүдө эмес, сөздөрдү байланыштырууга, сүйлөм түзүүгө, өз оюн ыраттуу билдирүүгө, сабаттуулукка жана грамматикалык каталарды оңдоого үйрөтөт. А вот это? Цы. Цы. Нет, цы, вот так. Цы. Вот, молодец. Так, ну а теперь давай прочитаем предложение. Из-за куста. Баланын сүйлөө речиндеги кемчилик убакыттын өтүшү менен жоголот деген ой туура эмес. Бала чоңойгон сайын дефекти калыбына келтирүү кыйынга турат. Өз учурунда логопедке кайрылуу менен кандай кемчилик болбосун жоюуга болот. Марал Айыпова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң Маанай программасы.